Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен Bilip Al kanalı. Emнеге силерди дайым чымын көп чагып, досторуңарды же болбосо үй бүлөңөрдөгү адамдарды аз чагышын билбейсиңерби? Анда мен силерге айтып берем. Көбүбүз эле билебиз, кээ бир адамдарды чымын өтө көп чагат жана жанындагы эле адамды аз чагат. Ал эмнеге десе, алымдар аны изилдеп чыгышкан. 2011-жылы bir айыл кабы келишип изилдегенде, эгерде силердин каныңардын группасы А болсо, анда силерди сейрек чыгат. Эгерде силердин каныңардын группасы 0 боло турган болсо, дайымкыдан 2 эсе көп чагышын аныкташкан. Эгерде силердин каныңардын группасы Б боло турган болсо, анда силерди орточо эсепте чагат. Бул чымын чагып атканда булардын 4 тиши болот. 4 аразы деп коелу. 4 аразын булар ачышат дагы. Силердин керектүү жериңерди оюп алып туруп, мындайча айтканда кесип алып туруп, ошол жерден керектүү аспаптарын чыгарып, силердин каныңарды сурат. Бул эмнеге колтукту же болбосо буттун тамандарын көп чыгат десеңиздер, алымдар изилдеп чыкканда адамдын бактериялары буларды өстөрүнө чакырат экен. Ушу колтуктарда бактериялар көп болот окшойт менче. Ал тууралуу мен ютубтан издесем таба албадым. Ошол бактериялар булар чакыргандыктан ошол жерлерди издеп келип табышып, анан кийин чыгат экен. Анан кийин булар кыскасы силердин денеңер чагып аткан эң назик жерин табып, ошол жерди ачып, эң жумшак же болбосо каны көп тамырга өзүнүн аспаптарын тыгып, ошол жерден канды соруп алат. Силерге эгерде бул видео жаккан болсо, лайк басып, подпискадан таштап койгула.